Коомдук биринчи каналдын эфиринде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот программасы назарыңыздарда. Биздин бул чыгарылышыбызда Менин азгы. О, мага тешелүү. Сиздин чөнтөгүңүздөн чыгып калды. О, сиздин чөнтөгүңүздөн чыгып калды. инспекторлор менен мушташкан мас айдоочу жана анын жүргүнчүлөрү. Мен масман түшүп калдым. Кыздарга кол көтөргөн жигиттер. Кемин районундагы рейдтик иш-чара. Не толкайся, Бул жай шаарыбыздагы түнкү эс алуу жайларынын бири. Мында айымды эс алып отурган жигиттердин бири ур токмокко алгандыгы боюнча 102 кызматына билдирүү түшкөн. Мындан улам патрулдук милиция кызматкерлери келип, окуяны териштире башташты. Просто сидели, отдыхали, прощения просили. Я не прошу прощения, мы просто сидели, отдыхали. Они сами накинули. Просто сидели, отдыхали, они сами накинулись. Группа gelebilir. Yok, Lenski'den geldi. Lenski'ye kim? Vallahi sizler Lenski. Ya tamam mı? Siz çaldınız bile. Siz Камеру уберите, пожалуйста. Вальке, камеру уберите. Kamera çıkmıyor koy çünkü. Salsana ya maçtaki. Salsan mı? Vardın maçtaki salsan. Canına oturam, otursana ne? Bilmiyorsun mu? Kıkırbay, otursana. Çok karışık. Çok bakın, yok bak şimdi. Gel otur etaktan hapşını alalım. Otur çok. Otur. Çok жақшын айтып отқанда отырчу. Кызматкерлер окуяга тиешеси бар делген тараптарды жакынкы милиция бөлүмүнө алып келишти. Райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы мындан аркы иш-чараларды жүргүзүп, айыпкер тарапка мыйзам чегинде чара колдонот. Бул кимдик койке? Менин азгы жаңырык баланыкы. Жаңырык баланыкы. Бул сизге тиешелүү койке? Жок, мага тиешелүү. О, мага тиешелүү. Сиздин чөнтөгүңүздөн чыгып калды. О, сиздин чөнтөгүңүздөн чыгып калды. Ушул. Ушул мак сиздин чөнтөгүңүздөн чыгып калды. Менин чөнтөгүм. Биздин чыгармачыл топко патрулдук милиция кызматкерлерине көптөп кол салуу болгондугу тууралуу маалымат түшүп, айтылган дарекке барганыбызда төмөндөгүдөй окуя орун алды. Mesela adamca surattan ben içi alıp şutlarım geçirip koyup böyle takmayla başı alıp mesela surattan çıkartmaçı. Dostke. Erkek çekti mi? Oynatma Bolun dayıttırır. Takma dost bir tane çıkarsam öyle yol kalas. Mesela erkek çekti mi? Dostlar mesela adamca surattan geçirip koyup ben işteyim. Бул унаанын жүрүшү шек жаратып жаткандыктан кызматкерлер аны токтотуп, айдоочусун текшерип коюу максатын туура көрүшкөн. Бирок бул жигит жана анын жанындагы шериктери кызматкерлердин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, кол салышкан. Жакшынакай адам мезин менен просто келди да, жакшынакай деди, камера жок эле бүтүрүп койчу, мен сени сурандым. Камера мени укпайт да. Камерага мен лично мен өзүм неме кылайын. Бүтүрүп койчу анда камераны. Камера тартпайм мен өзүм. Мен кантип тартпады? Мен тартпадым. Мен сүйлөшүп берейинчи анда. Sen de bir tuğan var da, ben de bir tuğan var. Rahat bol dedi. Ben erkekçe yürüyorum erkekçe. Ben uğazlar, o kadeptil uğazlar. Ay çal sen tral. Ay dur kanka, ne bocarız? Mesela adamça zuralat da bu bir. Tamam. Siz de adamsınız.
Айдоочу мас абалында рулда отургандыгы такталды. Мындан улам анын автоунаасы айып короосуна киргизилип, өзү жакынкы милиция бөлүмүнө жеткирилди. Кызмат учурунда милиция кызматкерлерине кол салуу өзүнчө кылмыш иши экендиги маалым. Албетте, мындай тыянакты тергөө амалдары текшерүү иштеринен кийин гана чыгармакчы. Биздин чыгармачыл топ Кемин районуна рейдтик иш-чара менен барып келди. Ал эми бул унаалар рейдтин алкагында токтотулуп, айдоочуларынан спирт ичимдигинин жыты аралыктан келип жаткандыгына байланыштуу. Аларды наркология борборуна алып барып, мас соосун тактоого туура келген. Наркология борборунан айдоочулардын мас абалында руль башкарып жүргөндүгү аныкталып, унаалары айып короосуна киргизилип, өздөрүнө 17.500 сом өлчөмүндөгү айып түзүлдү. Süleş koysun. Buraya kaçıyor elimden. 8.30'dan kalktık. Oyuncakta başladı. Testleri kavabırga sağladı. Бул унааны инспекторлор терезелеринен балдар чыгып, авто бейбаштык кылып жаткандыгы үчүн токтоткондо рулда жашы жете элек өспүрүм олтургандыгы айкын болду. Инспекторлор баланын жакындарын чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, унааны айып короосуна киргизип, өзүнө айып кагазын түзүштү. Ayke. Ушул документ жок, айдап жүрөт. Жок, Ayke, токтойсуңар, сүйлөшпөйбү. Кирдим. Ayke, токтосоңуз. Бутун киргизди атам. Ayke, токтосоңуз. Бутун киргизди атам. Рейд болот. Документ жок, айдап жүрөсүз. Ayke, сүйлөшпөйлү. Бул бутун ал. Ayke, токтосоңуз, Ayke. Бутун ал дейм сен, оңмо? Алып болочу. Бутун алды атам мен сен. Girdi otur. Doske. Ayke, doske эмесмин. Ayke. Отсың? Ayke. Ayke, токтоп турсаңыз. Дозмаз, опыр берпен, нас кырамаз. Ayke, токтоп турсаңыз. Gir otur deyim. Ким? Атам. Эмнеге сүйлөшүм керек? Сүйлөшүп койгула, кичине күтүп турлабы. Каком основании мен сүйлөшүм керек экен? Сен документ жок айдап жүрсүң. Документим бар атам. Атаң алып келсе документ жок жүрөсүң. Түз отур дейм мен сен, ким? Келсин атаң роудага келсин. Азыр эле мыяктан. Азыр болбойт экен, роудага келсин кеп. Ада сиз олбу? Документ жок байке. Балдар салып алыптыр, терезесине чыгып баратат. Эме, көп жыйнашканда, анан чарчагандан жеткиз кой деп эметкен. Биринчи июнь күнү Бишкек Нарын Торугар жолунда болгон кырсыктан 1 адам каза болуп, 4 адам жаракат алды. Honda Step вагон унаасынын айдоочусу рулду башкара албай жолдон чыгып кеткен. Кырсыктын кесепетине 41 жаштагы адам каза болду. Куткаруучулар маркумдун сөгүн унаадан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми жабырлануучулар тез жардам тобу тарабынан аймактык ооруканага жеткирилген. Окуя фактысы боюнча милиция кызматкерлери алдын ала текшерүү иштерин жүргүзүүдө. 2 июнь күнү Бишкек Ош унаа жолунун Чычкан капчыгайында жүк ташуучу унаа оодарылып, дарыяга кулап түшкөн. Кырсыктын кесепетинен жүк ташуучу унаанын айдоочусу каза болгон. Куткаруучулар маркумдун сөгүн унаадан чыгарып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Бул сүрөттөгү айым Жипаргүл Осмонбекова 2018 жылдан бери рак оорусуна чалдыгып, бүгүнкү күнгө чейин оору менен алып урушуп келет. Буга дери бир нече операцияларды башынан өткөргөн. Эми Санкт-Петербург шаарынан дарылоо каралып, 5 миллион рубль талап кылынып жатат. Бирок бейтапта жана анын жакындарында мындай акча каражаты жок болгонуна байланыштуу кайрымдуу мекендештерден жардам суроого аргасыз. Жардам бере турган кайрымдуу мекендештер экрандагы номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот.